Саламатсыздарбы. Silkway телеканалынын New Time программасына кайрадан кош келиңиздер. Биз Казакстандагы, Борбордук Азиядагы жана дүйнөдөгү эң маанилүү окуяларды чагылдырып, аларды фактылар, сирепчилик баалоо жана талдоо менен көрсөтөбүз. Мен Ергали Рамазан уулу бүгүнкү чыгарылышта. Казакстан менен Орусиянын президенттери Омскиде 22-чи аймактар аралык кызматташтык форумунун ачылышында жолугушту. Мамлекет башчыларынын сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгында кандай макулдашууларга жетишүүгө болот? Биз негизги маселелерди жана күтүлгөн натыйжаларды карап чыгабыз. Келечектин транспорты. Казакстанда биринчи жолу аба таксинин демонстрациялык учуусу өттү. Биздин кабарчы тарыхый учурга күбө болду. Бир сахна, 12 өлкө, миллиондогон көрүүчүлөр. Silkway Star шоусу кайтып келди. Экинчи сезондун тартуу иштери быйыл Кытайда жүрүп жатат. Кесиптештерим эксклюзивдүү көшөгө артындагы репортаж даярдашты. Омск шаарында Казакстан менен Орусиянын ортосундагы аймактар аралык кызматташтыктын 22-чи форуму өтүп жатат. Ал эки өлкөнүн аймактарынан келген мамлекеттик органдардын жана бизнес чөйрөсүнүн өкүлдөрүнүн башын бириктирди. Иш-чарага Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев жана Орусиянын президенти Владимир Путин катышууда. Эки форумдун күн тартибиндеги маселелерге жана сүйлөшүүлөрдөн күтүлүп жаткан жыйынтыктарга токтолобуз. Форум глобалдык логистикалык экосистеманы түзүү маселесине басым жасайт. Анда экономика, агроөнөржай комплекси, инвестиция, инфраструктураны өнүктүрүү, билим берүү жана гуманитардык кызматташтыкка байланыштуу маселелер каралат. Ошондой эле иш-чаралардын планына Б2Б форматтагы жолугушуулар жана ишкердик менен социалдык өнүгүүгө арналган жаштар форуму киргизилген. Келгендер үчүн аймактын жетишкендиктерин чагылдырган көргөзмө ачык. Ал эми Казакстан Орусия ишкерлер кеңеши эки тараптын мындан аркы практикалык кызматташтыгы боюнча демилгелерди талкуулоодо. Into practical cooperation. Основной Негизги маселе Орусия, Кытай жана Казакстандын катышуусунда жумушчу топту. Тагыраак айтканда, Иртыш дарыясына багытталган жумушчу топту түзүү болду. Бул ишке ашырууга мүмкүн болгон долбоор. 2024-жылга карата жол картасы даярдалган, бирок өкмөттүн колдоосу талап кылынат. Учурда дарыянын нугун тереңдетүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Казакстан Омск облусунун негизги тышкы соода өнөктөштөрүнүн бири. Жыл башынан бери соода жүгүртүү $136 миллион ашты. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу дээрлик 18%га көп. Казакстандан экспорт $33 миллион түздү. Ал эми Омск облусунун импорт 13%га өстү. Форумдун катышуучулары кызматташтыктын темпин сактап калууну жана өнүгүүнүн жаңы багыттарын ачууну негизги максат деп эсептешет. Also to identify new areas for cooperation and unlock the full potential of bilateral partnership. Не используем большие водные ресурсы. Колдонулбай жаткан ири суу ресурстары бар. Эмнеге болбосун? Анткени бажы жана чек ара кызматтары өз ара макулдашып, жүктөрдүн да, жарандардын да эки багытта үзгүлтүксүз каттамын камсыздай турган туруктуу каттамдарды уюштурса болот. Гражданского населения в одну и другую сторону. Эки күндүк форум ишемби күнү пленардык жыйын менен жыйынтыкталат. Анда Касым-Жомарт Токаев сөз сүйлөйт деп күтүлүүдө. Ергали Рамазан уулу, New Time. Казакстан президентинин Шанхайга болгон жумушчу сапарынын негизги жыйынтыктары $15 миллиард ашык суммадагы 70-тен ашык соодалык келишимдер болду. Жетишилген келишимдер жасалма интеллект, санариптештирүү, транспорттук инфраструктура, каржы, агроөнөржай комплекси жана жогорку технологиялуу өндүрүш сыяктуу негизги багыттарды камтыйт. Бул долбоорлор Казакстандын экономикалык өнүгүүсүнө кандай таасир этет жана алар өлкө жана анын жарандары үчүн кандай мүмкүнчүлүктөрдү ачат? Нурай Асылбек чоо жайын түшүндүрөт. Breaks it all down. Кол коюлган келишимдер Казакстан менен Кытайдын ортосундагы экономикалык кызматташтыктын жаңы этабын ачат. Негизги багыттардын бири автоунаа өнөр жайы болот. 2028-жылга чейин Казакстан Ли Авто, Омода жана Джейку унааларын чыгарууну баштоону жана кытайлык өнөктөштөр менен биргеликте электромобилдердин инфраструктурасын өнүктүрүүнү пландаштырууда. Курук портунда жаңы көп функциялуу терминалдарды куруу дагы маанилүү долбоор болот. Бул Казакстандын ортоңку коридордогу негизги транспорттук жана логистикалык борбор катары ролун бекемдейт. Башында терминал жылына 15 миллион тоннага чейинки жүктү ташый алат. Толук кубаттуулукка жеткенде жүктөрдүн көлөмүнүн олуттуу өсүшү күтүлүүдө. Буга Каспий флотунун кеңеши жана кошумча контейнердик поездердин ишке кириши өбөлгө түзөт. Натыйжада Казакстан порт инфраструктурасын кеңейтип, Евразиядагы алдыңкы логистикалык борборлордун бири катары позициясын бекемдейт. In effect, the project is designed not only to expand port infrastructure, but also to reinforce Kazakhstan's position as one of the Eurasia's key logistic gateways. Жаңа жүктөрдү өткөзүү кабилет
уақытын, жаңағы тарифтарды сақтау, жаңағы Бүгүнкү күндө Кытай тарап Транскаспий каттамы сунуштаган мүмкүнчүлүктөрдү активдүү пайдаланып, биздин ишибизди жогору баалап жатат. Буга жогорку ылдамдыктагы жүк ташуу, жеткирүүнүн кыска мөөнөттөрү, туруктуу тарифтер жана биздин логистикалык кызматтардын сапаты өбөлгө түзөт. Жалпысынан 8 жаңы кеме куруу боюнча келишимге кол коюлду. Алардын 4-өө Кытайда, дагы 4-өө Азербайжанда курулуп жатат. Андан тышкары терминалдык инфраструктура өнүккөн сайын Каспий флотун андан ары кеңейтүү пландаштырылууда. Азербайжан мемлекетінде салынып жатыр. Қосымша егер осындай терминалдар көбейетін болса, ол жаңағы кемелердің санын арттыру керек бойынша жоспар да бар. Албетте, бүгүнкү күндө Шанхайга бир дагы сапар жасалма интеллект темасыз толук болбойт. Жасалма интеллект Казакстан менен Кытайдын ортосундагы талкуулардын негизги багытына айланды. Өлкө Алматыда буунун эскатасынын алкагында Азия Тынч океан санариптик чечимдер борборун түзүүнү жана жасалма интеллект жаатында санариптик сооданы жана кызматташтыкты өнүктүрүү үчүн Казакстан-Кытай санариптик көпүрөсү долбоорун ишке киргизүүнү сунуштады. Президент Касым-Жомарт Токаев Кытай тарабынан сунушту колдоого жана 2027-жылды бул жаатта биргелешкен демилгелер жылы деп жарыялоого чакырды. Бул эки өлкөнүн ортосундагы технологиялык өнөктөштүктүн жаңы этабын белгилейт. Describe it as a natural evolution rather than a sudden turn, and it's a next level of cooperation. Мен муну күтүүсүз бурулуш деп атабайт элем. Бирок биздин кызматташтыгыбыздын өнүгүшүндөгү табигый кадам деп атайт элем. Биздин өнөктөштүгүбүз сапаттык жактан жаңы деңгээлге чыгып жатат. Кытай бүгүнкү күндө жасалма интеллект боюнча дүйнөлүк лидерлердин бири болуп саналат жана глобалдык жасалма интеллект демилгелерин алдыга жылдырууда. Ошондуктан бул жааттагы кызматташуу Казакстандын экономикалык өнүгүүсүнө олуттуу түрткү бере турган, өз убагындагы жана стратегиялык жактан маанилүү кадам болуп саналат. Their partners in that field is something prudent and that will work well for our economy. Шанхайга болгон сапардын мааниси кол коюлган келишимдердин санынан алдаганча ашып түшөт. Жетишилген келишимдер Казакстан менен Кытайдын ортосундагы кызматташтыктын жаңы этабын ачып, узак мөөнөттүү инвестициялар үчүн негиз түзөт. Соода, инфраструктура жана өнөр жай менен катар эки өлкөнүн өнөктөштүгү жасалма интеллект, санариптик технологиялар жана инновациялар жаатында барган сайын өнүгүп жатат. Нурай Асылбек, Айганым Салкен, New Time. Kazakhstan has officially become one of the founding members of the World Artificial Intelligence Corporation. Казакстан бүткүл дүйнөлүк жасалма интеллект кызматташтыгы уюмунун негиздөөчү өлкөлөрүнүн бири болуп калды. Жаңы эл аралык уюмду түзүү жөнүндө келишимге Шанхайда кол койду. Кытай, Катар, Бразилия жана башка өлкөлөр да кошулду. Уюм жасалма интеллект жаатында кызматташууну өнүктүрүүгө, технологияны коопсуз жана жоопкерчиликтүү пайдаланууга көмөктөшүүгө жана аны башкарууга бирдиктүү мамилелерди иштеп чыгууга багытталган. Responsible development of artificial intelligence and support common approaches to its governance. Казакстан, Лаос, Пакистан, Орусия жана Индонезия баш болгон 29 өлкөнүн өкүлдөрү дүйнөлүк жасалма интеллект кызматташтыгы уюмун түзүү боюнча келишимге кол коюшту. Салтанатка буунун баш катчысы Антонио Гутерриш жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышты. Кытай негиздөөчү мамлекеттер менен бирге жаңы уюмдун ачылышын тездетүүнү көздөп жатат. Уюм эл аралык кызматташтыкты чыңдоо, жасалма интеллектти өнүктүрүү жана жөнгө салуу боюнча бирдиктүү ыкмаларда иштеп чыгуу, коомдук кызыкчылык үчүн аны коопсуз жана жоопкерчиликтүү колдонууга көмөк көрсөтүү үчүн аянтчы катары кызмат кылат. This week, 7 political parties in Kazakhstan officially launched their campaign. Бул аптада Казакстандагы 7 саясий партия жаңы курултайдагы орундары үчүн расмий түрдө өз өнөктүгүн баштады. Добуш берүү баш ону айынын 23-үндө өтөт жана 2 палаталуу парламентти 1 палаталуу мыйзам чыгаруу органына айландырган жаңы конституция кабыл алынгандан берки биринчи парламенттик шайлоо болот. Кийинки 4 жуманын ичинде партиялар шайлоочулардын колдоосу үчүн ат салышат. Жаңы курултайдагы орундар үчүн кимдер ат салышууда? Парламент эмне үчүн курултай келди жана бул тарыхый аталыш азыркы Казакстан үчүн кандай мааниге ээ? Кененирээк түшүндүрүп беребиз. Here's everything you need to know. Курултай деген сөздүн тамыры улуу талаанын тарыхында жатат жана бүгүнкү күндө Казакстандагы саясий өзгөрүүлөрдүн символуна айланган. Мурда ал мамлекеттик башкаруу маселелеринен тартып, коомдук жашоого чейинки маанилүү чечимдер биргелешип кабыл алынган чогулуш болгон. Азыр бул аталышты өлкөнүн жаңы мыйзам чыгаруу органы алып жүрөт. Given to the country's new legislature. В период ханства, в период нашей истории. Хандык доорунда тарыхыбызда бул орган ар кандай коомдук маселелерди биргелешип чечүү үчүн түзүлгөн. Башкача айтканда
учурунда ал эл өкүлдөрү чогулуп, коомдун жашоосу анын ичинде коопсуздук маселелери боюнча биргелешкен чечимдерди кабыл алган жер болгон. Ал Тургай кайда көчүү керектиги жана Санжира маселелерине байланыштуу маселелер да ушул жерде болушу мүмкүн. Бул жерде балким парламент менен курултайдын ортосунда окшоштук болушу ыктымал. Атын өзгөртүү бул биздин тарыхыбызга кайрылуу. Коомубуздун турмушунда мындай демократиялык процесстер дайыма болуп келгендигине шилтеме болуп саналат. К тому, что вот такие вот демократические процессы происходили в жизни нашего общества всегда. The decision to revive the Курултайдын кайра жандандыруу чечими казакстандыктар тарабынан жалпы улуттук референдумда колдоого алынган ири масштабдуу конституциялык реформанын бир бөлүгү болгон. Жаңы баш мыйзамга ылайык 2 палаталуу парламент 1 палаталуу мыйзам чыгаруучу органга айландырылган. Курултай 145 депутаттан турат. Эл аралык серепчилер жаңы модель мыйзам чыгаруу процессин коомчулук үчүн ачык, натыйжалуу жана түшүнүктүү кылууга багытталганын белгилешет. to follow. It'll all be in one chamber. So I think that that'll reduce time. It will also, I think, make it more clear to the voters, to the Эми мыйзам чыгаруу процессинен баары бир палатада өтөт. Бул чечим кабыл алуу убактысын кыскартат жана органдын ишин жарандар үчүн түшүнүктүү кылат. Аларга ким чечим кабыл алып жатканын жана түзөтүүлөр кантип сунушталып, каралып жатканын көзөмөлдөө оңой болот. Бардык депутаттар партиялык тизмелерден шайлана тургандыктан саясий партиялардын милдеттери да айкыныраак болот. Ар бир партия өзүнүн платформасы менен көрсөтүлөт жана мыйзам чыгаруу демилгелерин сунуштай, колдой же четке кага алат. Бул жарандарга депутаттар жана саясатчылардын позицияларын түшүнүүнү жеңилдетет. in their platform. So I think it clarifies in a sense what the members, what the politicians are for and what they're against. So I think there's some clarity there. The next 4 weeks will Кийинки 4 жума шайлоочулардын колдоосуна ээ болгон партиялар үчүн абдан маанилүү болот. Баш он айынын 23-үндө казакстандыктар жаңы мыйзам чыгаруу органында кайсы саясий күчтөр орун алаарын аныкташат. Шайлоодон кийин конституцияга ылайык биринчи курултай түзүлүп, Казакстандын саясий системасынын өнүгүшүндөгү маанилүү этапты белгилейт. system. Эргали Рамазан уулу, Алихан Сатылган, New Time. And now turn Эми Борбор Азиядагы окуялар тууралуу. Бул жума аймак үчүн маанилүү инвестициялык долбоорлордон баштап саламаттыкты сактоо, маданият жана спорт тармагындагы жетишкендиктерге чейин окуяларга бай болду. Кененирээк Борбор Азия көңүл борборунда деген жумалык рубрикабыздан таанышып алыңыздар. Бизге кесиптешим Нурай Асылбек кошулат. Нурай, бул аптада кандай негизги окуялар болду? attention this week. Эргали, салам. Бул жума Борбор Азияда инвестиция, саламаттыкты сактоо, аймактык кызматташтык жана маданият тармагындагы маанилүү окуялар менен коштолду. Сөздү Казакстандын акыркы инвестициялык жетишкендигинен баштайлы. Казакстан Борбордук Азиядагы инвестициялык тартуучу катары өзүнүн макамын сактап келет. Өткөн жылы өлкө 19 миллиард долларлык жашыл долбоорлорду тарткан. Бул аймактагы бардык жаңы өнөр жай долбоорлорунун 89%-ын түзөт. Бириккен Улуттар уюмунун Азия жана Тынч океан боюнча экономикалык, социалдык комиссиясынын маалыматы боюнча бул натыйжага экономикалык реформалардын жана инвестициялык климаттын жакшырышынын аркасында жетишилген. Бул демилгелер Казакстандын Борбордук Азиядагы эң жагымдуу инвестициялык багыттардын бири бойдон калуусуна мүмкүндүк берет. Meanwhile, Kyrgyz Republic is making final preparation to host this. Ошол эле учурда Кыргызстан ушул жайда Бишкекте жана Ысык көл облусунда өтө турган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдыктарды жыйынтыктап жатат. Бул аптада аймакта саламаттыкты сактоо жаатындагы шашылыш жардам көрсөтүү боюнча ири масштабдуу машыгуулар өттү. Аларга медицина кызматкерлери, мамлекеттик кызматкерлер, эл аралык өнөктөштөр жана дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму катышты. Машыгуулардын жүрүшүндө адистер өлкөнүн ири эл аралык иш-чараларды өткөрүү менен байланышкан мүмкүн болгон тобокелдиктерге даярдыгын текшеришти. Бийликтин айтымында мындай машыгуулар көчмөндөр оюндарына даярдыктын маанилүү бөлүгү болуп саналат жана Кыргызстандагы жылдын эң маанилүү иш-чараларынын биринин алдында кызматташтыкты бекемдөөгө жардам берет. International event of the year. Also in the sphere of healthcare, Kazakhstan's Ministry Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматы боюнча, Казакстан өткөн жылы кардиохирургия боюнча дүйнөлүк алдыңкы 30 лидердин катарына кирди. Өткөн жылы өлкөдө 13 миңден ашык ачык жүрөккө операция жасалды жана кардиоборборлор кызмат көрсөтүүлөрдүн түрлөрүн кеңейтүүнү улантууда. Жүрөк талмасы, инсульт жана башка жүрөк кан тамыр ооруларынын көрсөткүчтөрү төмөндөп, оң тенденциялар уланууда. Президент Касым-Жомарт Токаев мурда белгилегендей, Казакстандын саламаттыкты сактоо системасынын мүмкүнчүлүктөрү алдыңкы эл аралык клиникалар менен ийгиликтүү атаандашып, медициналык туризмдин өнүгүшүнө бөлгө түзөт. Бул жетишкендиктер медициналык технологияларга жана изилдөөлөргө көп жылдык инвестициялардын натыйжасы болуп саналат. in medical technology and scientific research.
Regional economic corporations also on the Бул аптада аймактык экономикалык кызматташтык дагы көңүл чордонунда. Теке айынын 28-inde Бишкекте эки өлкөнүн өкмөт өкүлдөрү менен бизнес лидерлери катышкан ири кыргыз-өзбек бизнес форуму өтөт. Катышуучулар сооданы кеңейтүү, жаңы инвестицияларды тартуу жана биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу маселелерин талкуулашат. Форум Борбордук Азия өлкөлөрүнүн аймактык өнөктөштүктү жана экономикалык интеграцияны чыңдоо маселесин чагылдырат. partnerships and economic integration. From present to past, archaeologists in Kazakhstan. Азыркы мезгилде тамырына чейин Түркистан аймагында археологдор байыркы Кангджу падышасынан сейрек кездешүүчү экспонаттарды табышты. Алардын арасында Борбордук Азиядагы эң байыркы цивилизациялардын биринин маданиятына жана күнүмдүк жашоосуна жаңы көз карашты сунуш кылган байыркы айнектин фрагменти, тиричилик буюмдары, карапа идиштерге оюлар бар. Экспонаттар 20 жылга жакын археологиялык изилдөөлөрдүн натыйжасы. Окумуштуулар мындан аркы казуулар жаңы ачылыштарды берерин ишенишет. Анткени байыркы шаардын олуттуу бөлүгү жер астында катылган. Бул Кангю падышалыгынын тарыхындагы жаңы бөлүмдү ачууга жана анын байыркы соода жолдорундагы ролун жакшыраак түшүнүүгө жардам берет. And finally, Kazakhstan's unique landscapes are once again attracting international filmmakers. Previously studied... Акырында Казакстандын уникалдуу пейзаждары кайрадан эл аралык кинорежиссерлордун көңүлүн бурууда. Том Фелтон катышкан Альте тасмасында Астана чоң экранга чыккандан кийин Маңгыстау аймагы эл аралык кино долбоордун жаңы жери болуп калды. Джеки Чан катышкан Кудайдын соту тасмасынын тартуу иштери ушул жерде жүрүп жатат. Тасманын тартуу иштери 2026-жылдын 9-айына чейин уланат деп пландаштырылган. Режиссеру казакстандык кинорежиссер Роберт Кун. Тасма тартуу иштери ошондой эле Алматы облусунун ар кайсы жерлеринде жүргүзүлөт. Долбоордун максаты Казакстандын жаратылышын жана маданий мурасын дүйнөлүк аудиторияга тааныштыруу. Бүгүн менде болгон ушулар. Ергали, Нурай, кененирээк баяндамаңыз үчүн рахмат. Ал эми биз улантабыз. Imagine skipping traffic by flying over it. That's exactly what an Шаардагы тыгындардан жоң гана учуу өтүүнү элестетип көрүңүз. Электрдик аба таксилери дал ушуну убада кылат. Ушул аптада Астанада вертикалдуу учуп конуучу учактын биринчи демонстрациялык учуусу өттү. Бул келечек канчалык жакын жана аба таксилери качан күнүмдүк жашоонун бир бөлүгүнө айланат? Биздин кабарчыбыз мүмкүнчүлүктөрдү изилдеп көрдү. part of everyday life. Our reporter finds out. Ондогон жылдар бою учуучу таксилер илимий фантастиканын предмети бойдон калган. Бүгүн Казакстан бул идеяны ишке ашыруу үчүн дагы бир кадам таштап жатат. Бир нече көз ирмемден кийин бул унаа вертикалдуу түрдө көтөрүлүп, жакынкы келечекте шаардык транспорт кандай болушу мүмкүн экенин көрсөтөт. Келгиле карап көрөлү. Демонстрациялык учуу ийгиликтүү болду. Аппарат вертикалдуу көтөрүлүп, андан кийин круиздик режимге өтүп, 10 мүнөттөй учуп, 20 чакырымдан ашык жолду басып өттү. Андан кийин вертикалдуу конуу режимине кайтып келип, акырын конду. Көрсөтмөлүү учуш келечектин оюндарынын алкагында өтүүдө. Бул бир учкуч жана 5 жүргүнчү үчүн иштелип чыккан электрдик учак. Ал саатына 200 чакырым ылдамдыкка жете алат жана кайра кубатталбастан 200 чакырымга чейин жүрө алат. 200 kilometers on a single trip. 13 козголткучу бар. Учак 13 электрдик кыймылдаткычы менен жабдылган. Кадимки режимде алар болжол менен жарым кубаттуулукта иштейт. Эгерде бир кыймылдаткыч иштебей калса, жанындагысы автоматтык түрдө кубаттуулукту жогорулатып, коопсуз учууну камсыздайт. Электр кыймылдаткычы системасынын аркасында учак салттуу учактарга караганда бир топ тынчыраак. Анын тик учуу жана конуу технологиясы ага шаардык чөйрөдө, анын ичинде имараттардын чатырларында түз учуп конууга мүмкүндүк берет. Кемелерине караганда және де тік ұшып отыратындығының арқасында біз қаланың ішінде немесе ғимараттардың төбесіне. Негизги суроо аба таксиси качан күнүмдүк турмушубуздун бир бөлүгүнө айланат. Эгер баары план боюнча кетсе, алгачкы жүргүнчү ташуучу каттамдар 2028-жылдын аягында же 2029-жылдын башында башталышы мүмкүн. Бирок ага чейин сыноодон өтүп, сертификация алынып, Казакстанда шаардык аба мобилдүүлүгүн коопсуз ишке ашыруу үчүн ченемдик укуктук база түзүлүшү керек. Нурай Асылбек, Айганым Салкен, Наурыз Базаров, Кали Несипбаев, New Time.
Next week, Astana will take center stage as the Games of the Future officially get underway. Астанада келечек оюндары келерки аптада башталат. Теке айынын 29-нан баштап Казакстан эл аралык дене тарбия спорту боюнча турнирди өткөргөн дүйнөдө 3-чү өлкө болот. 12 күндүн ичинде 800дөн ашык спортчу салттуу спортту жана санариптик оюндарды айкалыштырган 8 дисциплина боюнча медалдар үчүн ат салышат. Бул ири масштабтуу иш-чара миңдеген конокторду тартып, шаардын заманбап спорттук инфраструктурасын жана дүйнөлүк деңгээлдеги мелдештерди өткөрүү мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтөт деп күтүлүүдө. Ошол эле учурда катышуучулар даярдыктарын жыйынтыктап, стратегияларын өркүндөтүп жатышат. Continuous teams are fine-tuning both their physical performance and in-game strategies. Өткөн жылы биз 5 айында Абу-Дабиде өткөн оюндарда 3-чү орунду алганбыз. Бул биздин биринчи тажрыйбабыз болчу. Ар бир бала кичинекей кезинде киберспортчу болууну кыялданат. Фиджитал спорт ошол бала кездеги кыялды ишке ашырууга мүмкүнчүлүк берет. Бул абдан кызыктуу багыт. Alongside fidget Программага фиджиталдык футбол, баскетбол, бий, мушташ өнөрү жана моба оюндары кирет. Турнирдин байге фонду $4 миллион ашат. Мелдеш башоона айынын 9-на чейин уланат жана дүйнө жүзү боюнча миңдеген күйөрмандарды Астанага тартат деп күтүлүүдө. Это новая дисциплина для меня. Бул мен үчүн жаңы дисциплина. Анткени виртуалдык жана реалдуу нерсени аралаштыруу бир аз адаттан тыш, бирок кызыктуу. Менин оюмча, бул Казакстан үчүн өзгөчө маанилүү иш-чара болот. Себеби мындай мелдеш өлкөдө биринчи жолу өткөрүлүп жатат. Много иностранцев. more than 1,000 submissions from 80 countries in just 8 Астана AI кино фестивалына 8 жуманын ичинде эле 80 өлкөдөн 1000ден ашуун тасма жыйнады. Сынакка болгон кызыгуунун мындай деңгээли буга айынын аягында тапшыра баштагандан бери сакталып келет. Катышуучулардын саны өсүүдө. Эң көп тасманы Америка Кошмо Штаттарынын режиссерлору тапшырышкан. 177 entries, followed by Kazakhstan, India, South Korea and the United Kingdom. Алардын саны 177. Лидерлердин катарына Казакстан, Индия, Түштүк Корея жана Улуу Британия да кирет. Бул 5 өлкө сунуштаган долбоорлордун дээрлик жарымын түзөт. Европа, Азия, Африка, Түндүк жана Түштүк Америкадан келген кинорежиссерлор өз долбоорлорун сунуштап жатышат. Growth has been China. Following the signing of a partnership. Кытайлык кинорежиссерлор да жигердүү катышышты. Фестивалдын Бейжиңдеги бет ачарынан кийин алар 2 жуманын ичинде жасалма интеллекттин жардамы менен жаратылган 150ге жакын тасманы тапшырышты. Ошол эле учурда дүйнө жүзүндөгү кинорежиссерлор AI технологияларын колдонуу менен жаңы чыгармаларды иштеп чыгууну улантууда. Документтер башоон айынын ортосуна чейин кабыл алынат. Ahead of the mid-August deadline. Silkway Star, the international music show. Дүйнө жүзү боюнча миллиондогон көрүүчүлөрдүн сүймөнчүгүнө айланган эл аралык Silkway Star музыкалык шоусу кайрадан телеге кайтып келүүдө. Казакстандын президентинин телерадио комплексинин демилгеси менен China Media Group менен биргеликте түзүлгөн долбоорлордун 2 сезонунун тартуу иштери биринчи жолу Кытайдын Иу шаарында өтүп жатат. Ага 12 өлкөдөн келген аткаруучулар катышууда. Биринчи эпизоддор бир нече жумадан кийин эфирге чыгат. Альмир Амиров көшөгө артына барып катышуучулар менен баарлашты. The scenes before the camera started rolling. Болгону бир нече сааттан кийин бул сахнада Silkway Star жаңы сезонунун тартуу иштери башталат. Казакстан менен Кытайдын келген катышуучулар иш-чарага дээрлик 1 жылдан бери даярданып келишкен. Акыркы репетиция жүрүп жатат. Адистер жарыктандырууну текшерип, камераны үндүү тууралап жатышат. Тартуу башталганга чейин баары кемчиликсиз иштеп калышы керек. Келгиле көшөгө артына көз чаптырып, сезондун негизги музыкалык шоусу кандайча жарылып жатканын көрөлү. This is the second season of Silkway Star, but the first one to be filmed in China. Artists from Бул Silkway Star'дын 2 сезону. Ал Кытайда биринчи жолу тартылып жатат. Сынакка 12 өлкө жана 5 континент катышат. Сынак жыныгы музыкалык маданий алмашуу майрамына айланды. Долбоордун форматы толугу менен жаңыртылды. Бул сезондо бир дагы катышуучу сынактан чектелбейт. Ар бири 10 эпизоддун баарында өнөр көрсөтөт. Жеңүүчү сезон бою топтолгон жалпы упайлардын негизинде аныкталат. Ар бир чыгарылыш өзүнүн эпизод жылдызын тандайт. Я ожидаю увидеть мега-шоу благодаря таким возможностям и благодаря... Мен ушул мүмкүнчүлүктөрдүн жана бул жерге жогорку деңгээлде мелдешүү үчүн келген катышуучулардын аркасында чоң шоу болот деп күтөм. Менимче мунун баары биригип сонун аткарууну, башкача айтканда музыкалык спектакль жаратат. Менин көңүлүмдү эң көп бурган нерсе бул анын толук чеберчилиги. Бул номерге болгон толук берилгендиги. Ал кантип ойногон, кантип ырдаган, аткаруу учурда кандай ойногон, көрүүчүлөрдү кантип кызыктырган жана азыр сахнада жеңишине жетүү үчүн эмне алат деген суроолор кызыктырууда. И на что он способен, выйдя сейчас на сцену ради своей победы.
Contestants will be evaluated by professional musicians representing Өнөр постчуларды ар бир катышуучу өлкөнүн атынан чыккан кесипкөй музыканттар баалайт. Жеңүүчүнү тандоодо көрүүчүлөр да өз оюн айтышат. Бирок ар бир аткаруучуга миллиондогон адамдарды өз өлкөсүнүн салттары жана өзгөчөлүгү менен тааныштыруу мүмкүнчүлүгүн берүү да маанилүү. Бул жылы Казакстандын атынан Рухия Байдукенова катышууда. viewers. Kazakhstan's voice in this season is Ruhiya Baydukenova. Целый проект состоит из 10 туров, и там 10 разных жанров будет у меня. Большинство половины я там добавляю наши инструменты. Жалпысынан алганда долбоор 10 турдан турат жана мен 10 ар кандай жанрда аткарам. Алардын жарымынан көбүндө мен казак аспаптарын, ооз комуз, домбура жана көмөкей менен ырдоону колдоном. Бул долбоор менен менин максатым музыкабызды кеңири масштабда көрсөтүү. Анткени мен биздин музыка дүйнөлүк аудиторияга татыктуу деп эсептейм. Мындай ири долбоорлордо өлкөбүздүн атынан чыгып жатканыма сыймыктанам. Долбоордун өзү абдан кызыктуу жана менин өлкөм мени колдойт деп ишенем. Честь представлять нашу страну в таком масштабном проекте. Сам проект, он очень интересный, и думаю, что и моя страна. Даярдыктар дээрлик суткасына 24 саат, жумасына 7 күн уланууда. Жарыктандыруу, камера, музыкалык аранжировкалар, тартуу иштери башталганга чейин ар бир майда чүйдөсүнө кылдаттык менен каралат. Бирок уюштуруучулар эпизоддор эфирге чыкканга чейин күтүүсүз кырдаалды сактоо үчүн долбоорлордун өзгөчөлүктөрүн жана чыгармачыл идеяларын жашыруун кармап турушат. Бир нерсе айдан ачык, долбоор жөн гана музыкалык шоу эмес. Бир нече жума бою артисттер жана тартуу тобу күн сайын ал тургай шоу эфирге чыга электе эле идеялары жана тажрыйбалары менен бөлүшүп тыгыз иштешет. From 12 countries will be living and working side by side, sharing ideas, traditions and creative approaches long before they share the stage. Wow, 的确是非常的 Silkway Star глобалдык долбоорго айланды. Бул сезондо биздин катышуучулардын арасында Түштүк Африка, Бразилия жана Жаңы Зеландия сыяктуу өлкөлөрдүн өкүлдөрү бар. Ар бир маданият өзүнүн уникалдуу музыкалык үнүн алып келет жана бул сезондо өзгөчө кылган нерсе ушул. Silkway Star'да биз музыканы универсалдуу тил катары карайбыз. Ар түрдүү аткаруучулар аркылуу ар кайсы өлкөлөрдөн келген адамдар бири-бирин сөзсүз түшүнө алышат. The stage will welcome the contestants. Жакында бул сахнада сезондун негизги музыкалык шоусу башталат. Көрүүчүлөр 5 континенттен келген аткаруучулардын катышуусундагы 10 кызыктуу эпизодду көрө алышат. Ошол эле учурда бул жерде репетициялар жүрүп жатат. Көрүүчүлөр адатта шоунун бир тарабын көрүшпөйт. Бирок бүгүн биз ири шоу кантип жаралаарын ачыкка чыгарууга аракет кылдык. Альмира Амиров, Акежан Мусахан, New Time, EU, Кытай. Бүгүнкү күнгө мына ушулар Казакстан жана Борбордук Азия тууралуу негизги жаңылыктар менен атайын долбоорлорду Silkway телеканалынан жана социалдык тармактардан көрө аласыздар. Бизден алыстабаңыздар жана кийинки аптадан көрүшкөнчө. See you next week.